bir маселе бар эле, ошону айтып койбойсузбу дейт. Мен буларга бир нерсени айткам да. Жана китепти жазып аткан мезгилде кол жазмада мындай ийри муйру жазылган. Баягы туура окуп, ошону компьютерге түшүрүш керек да. Окусам түшпөйт да, мындай деп окуйм, маани чыкпайт. Мындай мынтип эле чимелеп койгон да, точка-почкаларын койбойчу. Мынау сөзбү деп окуйм, чыкпайт. 2 рекет намаз окуйм, Аллахтан дуа кылам, келип окуйм, чыкпайт. Ошентип дуа кылып келип, bir күн дагы парыздан кийин дуа кылдым. Аллахым ушуну түшүндүр, шарманда кылба мени. Себеби башка жака кайтайын десем, башка жок. Кол жазма, эч ким чыгарган эмес. Башка бир басма бар болсо, ага кайтып карап тапсаң болот. Же Абул Баракаттын кабырына барып сураш керек. Тири. Же болбосо бирөө айтып бериш керек. Чыкпайт, карап отурун. Bir парыздан кийин дуа кылып, Аллахым шерменде кылбайм. Доктор Салах ошону чыгар дедилер, чыгарам деп келип алып түбөм, түшүнбөй атам десем эмне болот? Анан менин адатымда ушундай нерсе бар да. Мен өзүм такыр бирөөдөн сурабаган аракет, өзүм тапкан аракет кылам да. Меккедеги бир шакирт балдарыбызды урушам да. Ужо устаз, мына эмне болот? Мына умрада мындай болуп калды, ажыда мындай болуп калды сурайт да. Сен ошол жерде жүрөсүң го Меккеде? Билбейсиңби ошол маселени? Сиз тезирээк. Жок. Мен студент болуп жүргөндө бирөөдөн ажылык боюнча маселени сураган эмесмин. Бирөөгө айтышым мүмкүн, сураган эмесмин. Кандай сен сурайсың? Бирөөдөн ушунча китебиңди туруп сурап таппайсыңбы дегендей. Анан бир күнү парызды окуп, дуа кылып келип, карасам тыгы эле оюма келди да. Тыгы эле келип, жазсам маани чыкты. Алла. Кийин жанагы Кафи деген шархы дагы бар да. Ал дагы кол жазма. Көзүм көрбөйт, экөөтөн кол жазма. Карасам, аякта да ачып келет. Ух, машалла. Демек, адамдын күнөөсү себеби менен кээ бир нерселер Аллах Таала ачыктык кылбай коет. Билбейбиз да кандай күнөөлөрдү кылабыз, эми инсанбыз күнөө кетиребиз да. Ошого истигфар көп айтсаң, кээ бир ачылбай аткан нерселер ачылат. Ошону айтып койчу дейт. Суроо дейт. Устаз Чубак ажы радиаллаху анху дейби, рахимахуллах дейби, айтып кетти эле, мени менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ортосунда 33 адам бар деп. Мен укканымды же гезиттен окуп айта бербеймин. Менин пайгамбарыбыз менен менин ортомдо 33 адам бар. Мен ар жерден сүйлөйөрүм деген сөз бар ооба. Сиз менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ортосунда канча адам бар дейт. Чубак устаз şu сөзүнөн айтканда мен Чубак ажыны эмекөө чогуу окуганбыз да. Меккеде чогуу окуганбыз, устаздарыбыз бир, баскан жерибиз дагы бир, барган баниябыз дагы бир, ичкен окуган намазыбыз деле, устазыбыз деле, тамагыбыз деле бир болчу да. Анан Чубак ажы эмне себептен 33 адам дебигенин мен билбейм. Андан аз да, көбөйтүп айтып салган Чубак ажы. Мага окшоп сабак берип атып, олугуп кетип ушинтип айтып ийгенби? 33 адам эмес. Ошонун устазынан эле мен деле илим алгам. Мени менен Имам Бухаринин арасында 15 адам бар. Имам Бухариден нары 3 болсо 18 болот. 4 адам болсо, Имам Бухари менен пайгамбардын ортосунда 3 адамдык бар, 4 адамдык бар, 5 адамдык бар, 6 адамдык бар да. Хадистер. Эгер Имам Бухари менен пайгамбардын ортосунда 3 адам боло турган болсо, мени менен пайгамбардын ортосунда 18 адам болот. 4 адам боло турса 19, 5 адам болсо 20, 6 адам эң чеги 21. Демек мени менен пайгамбардын ортосунда 21 гана адам бар. Бирок Чубак устаз эмне себептен 33 деген билбейм. Чубак ажан деле санады ушундай. Пайгамбарыбызга 20-21 адам менен гана жетет. Алла разы болсун. Устаз Чубак ажы рахимахуллах да бир сөзүндө Маулана Ильяс Кандахлави менин чоң ата устазым болот. Аны жамандагандар илимден кабары жоктор деген эле. Ошондо устаз Маулана Ильяс Кандахлави рахимахуллах сизге дагы чоң ата устазыңыз болкула дейт. Маулана Закария Кандахлави, Ильяс Кандахлави эмес. Туура жазыңыз. Ильяс Кандахлави бул жана даваттын башчысы. Ошонун тууганы Закария Кандахлави. Ал жана Хаят сахабаны жазган, Фазаил Амалды жазган, ошол киши. Ошол киши Чубак устаздын чоң ата устазы, мен да чоң ата устазым.
Men ustazım Makkadagi şu ustazın da ustazı. Ne? Mufti Azizur Rahman degen bolgan. Makkanın mufti, Hanafi mufti olgan. Oşol Dübantdan okup bargan. Men ustazım al kişiden Hidaya okudum. Bukhari'den Saharan Furi Hindi Dübandi Saharan Furi'den haşiyası men Sahih Bukhari'de okudum. Usul'da okudum. Da bir iki kitap okudum. Şeyh Mufti Aziz Rahman. Anın ustazı Zakariya Kandahlavi. Şonda Zakariya Kandahlavi men de çoğun ustazım. Çoğun ata ustazım bolat. Çoğu ağacın aytkan bir sözü var. Şol Şeyh Mufti Aziz Rahman acayip kişi de ukmuş kişi. Şunday zahid kişi. Çoğu ağacını Bukhari dep koyatpaçı. Çoğu da aytpaçı Bukhari deydiler. Ha taal Bukhari, gel Bukhari dep. Anan çoğu ağacı okup жүргөнүн men barsam. Ana men koşuldum. Çoğu ağacı men çok okup жүрüp, çoğu ağacı gelgenden keyin biz barıp kaldık. Abduvali degen dostum var. Ökөөbüz barıp okup жүрдүk. Anan çoğu ağacı ketkenden keyin meni anan Şeyh Abduvali'ni Bukhari dep çakırıp kaldı. Çoğu ağacın aytkan söz var. İstep turmuş. Şeyh Mufti Aziz Rahman şunday acayip kişi. Menin ustazım Şeyh Mufti Aziz Rahman'dan okugan. Men Mufti Aziz Rahman'dan okudum. Menin şakirtim Mufti Aziz Rahman'dan okudu deydi. Özü okudu Mufti Aziz Rahman'dan. Anın ustazı Şeyh Tarık Sardar Ali'de okugasınlar mı? Alдағы Mufti Aziz Rahman'da okugan. Demek çoğu ağacı özü de okugan, ustazı da okugan. Ana men de okup kalıp atpayım. Men şakirtimmin mi? Üçü de şundaydı aytışçını. Allah'ım razı olsun. Emne sebepten akırkı 100 yıllıkta muhaddis alımlar Hanefilerden çıkan. Sebebi İmam Tahanavi, İ'la-ü Sünan'daki Anvar Şah Kaşmiri, Hindi, İmam Laknavi, Hindi, Zakariya Kandahlavi, köp muhaddisler Pakistan, Indiyadan çıkan, Dübant'tan çıkan. Nege dese, murda Hint, Sint bol bölüngönde, keyin anı bölgönden keyin Britanya üstüne ne kılıp başlagan? Üstümdük kılıp başlagan. Oşol mezgilde Hint, Pakistan Hanafi mazhab bolgan. Hanafi mazhab bol, Hanafilerdi buzuş üçün Britanyalılar jana taksılardı kirgizgen, atını aytpayla koyun. Алар mazhab кармабаш керек, Allah бул деп Индияда проблема башталганда алымдардын, шакирттердин бардыгы хадис окуп башташкан, тигилерге жооп беребиз деп. Ошон үчүн Индия, Пакистанда мухаддистер көбөйүп кеткен, акыркы. Бардык хадистерге шарк берген ханафилердин көп дээрлик көпчүлүгү Hind, Pakistan'dan burada. Şundan ama. Suro deyip. Misali imamçılığa çıktın deyli deyip. Şam namazın 3. reketin parzına okup jatıp 3. reketinde salam berbey turup aldın. Bирок keç bolup kalgandı. Arttagı adamlar belgi berişti. Bирок oturbay arkasına dagı 2 reket kossam oşonda jalbı 5 reket 3 farz deydi. 2 nafil kılıp bütürüp sala verdim dedi. Oşonda namaz kayda kaytarabız mı je uşul menen ötüp ketdi dedi. Qarang. 3. rekette bu kişi oturuş gerek bolsa. İmamçı 4 götürüp ketiptir. 4'kö ayollar kıykırsa da 4 götürüptür. 4 götürüp 4'te oturbay 5'ti de toltaptır. Oşonda 3 farz 2 nafil bolup kalabı deydi. Allah razı olsun. Bunday taksırım. Şam namazının akırkı reketinde oturup farz. Egerde ağa oturbastan 4'kö turup ketse, arkadagılar Allahu Ekber, Allahu Ekber dese darı oturuş gerek. Egerde oturbastan kettin, eldi ukpay, Fatiha'nı okudun, zamsır Allah'a rükûn, sajdaga barganın namazın batıl buladı. Sebebi 3. reketteki ne? Parız kalıp ketdi. Sajda kılganında namazın bardığı batıl bolup buzuldu, kayra baştan okuş gerek buladı. Ekinci süreti. 3. rekette oturdun. Oturuş parız bolçu go. Oturup attahiyatını okup durup 4 götürüp kettin. Ne? 4 götürüp kettin. Sebebi adamlar sen oyladın 2. rekette oturam de. Sen 3. de okudun. 4 götürüp kettin. Adamlar Allahu Ekber dep arkasından lukma berse dağı bolbogoydu. Oşon lukma bergende kayra şart oturup bütürsen sajda safı kılsan kutulatpaşın.
Rukuga barып eдің, болды эми 5 менен 4 менен 5-ти толуктайсың. 4 менен 5-ти толуктайсың. Шарты 3-чү рекетте аттахиятты окуганчалык отуруш керек болот парызда. Анан 4-кө туруп 5-ке турсаң, ошондо 3 рекетиң парыз болот дагы, 2 рекетиң нафил болуп калат. Бирок ушул 2 рекетиң шамдан кийинки 2 рекет көтпөйт, өзүнчө окушуң керек. Экономист болуп кетпей, а? Ханафи мазхабта парызга жетишпей калдыңыз. Келсеңиз, адамдар парыз окуп аткан болсо, карап көрөсүз. Имам Танис, Нурбек Таксир узунураак окуйбу же кыскараак окуйбу? Узунураак окуйт. Мен 10 жерге барып, багымдаттын 2 рекет сүннөтүн окуп алсам жетишем деген сизде ишенич бар болсо, сразу чыгасыз дагы эшиктин сыртына. Эмнеге эмес? Наркы жака чыгасыз дагы. Дароо неме тоок жемчи окуганда шарчат, багымдаттын 2 рекет сүннөтүн окуйсуз дагынан келип, şu salam berişeң жетип калсаңыз, парыздын сүннөтүнө жамааттын соңуна жет. Ошентип окусаңыз, сүннөтү да окуган болосуз, парызга жетип, жамаатка да жеткен болосуз. Ал эми сиз айтып аткан маселе жана алар айтып аткан маселе парыз башталгандан кийин башка намаз окулбайт дегени, мынол жерде парыз болсо 10 жерге барып окусаңыз болот. Ошон үчүн эшиктен чыгың дедим да. Эшикке чыксаңыз, демек сиз мешиттин сыртындасыз. Ал жактын өкүмү башка да. Сыртка чыгып туруп, ишти кылып туруп, келесиз, сразу жетесиз. Экинчи маселе, парызга келип туруп эле окубай эле сразу уюп алдыңыз. Парыз бүткөндөн кийин сүннөт калып кетет. Кайра намаз окулбайт. Кээ бир алымдар айтты, духа намазы келгенде 2 рекет намаз окуп койсун дептир, ал духага өтөт. Багымдаттын сүннөтүнө өтпөйт. Парыз окулду, бол бисмилла кетти. Allah razı olsun. Ustaz, assalamu alaikum. Bişkek'te köygölүү maselelердин biri bul мүрзөлөр маселеси болуп жатат. Ушул мүрзөлөрдү шаарды кеңейтиш үчүн Бишкектеги мүрзөдөгү маркумдардын сөгүн чогултуп, баарын бир алыс жерге токмок жактырга жылдырса шариятка кандай дейт. Эгерде мүрзөлөрдү жылдыруу зарылчылык боло турган болсо, жылдырса болот. Кандай зарылчылык? Жолго келип калды, же болбосо суу алган атат, же болбосо сел жеген атат, ушундай абалдар болуп, сөзсүз болуп кала турган болсо, ар бир тууганы келип, өзүнүн тууганын казып, секин кепинде бапарып, башка жерге көмсө болот. Өткөндө ошто дагы жолго туура келип калып, жолду кеңейтүүсүнө. Ошол жердеги кабырлар казып алынды дагы кайра бияка койду. Чоң трагедия эмес бул. Эгер зарылчылык болуп калат. Бирок зарылчылык жок боло турган болсо, жөн эле кабырды казып неме кылуунун кереги жок. Эми Бишкекте кеңейтүү үчүн болуп, чындап атайын бир госрегистр дейбизби, көз стройдон атайын неден жол түшөт мындай десе, ошол мезгилде гана казганга уруксат берилет, болбосо казбаган жакшы. Себеби өлүктөрдүн урматы тирүү мезгилинде гана урматталынса, өлгөндөн кийин ошону урматталат. Эми казып, анын ар жак бер жерине чогултуп, кээ бир адамдар казганда өзүнүн туугандарын туура жаман бир сүрөттө көрүп калса, жакшы эмес. Ошон үчүн өтө зарылчылык болсо гана анан казганга уруксат болот, болбосо казбаш керек. Ali radıyallahu anhu менен Abu Sufyan radıyallahu anhu ортосундагы согуш болгон деген бул чындыкка дал келеби же каралообу? Дал келип кетсе түшүндүрүп бересизби dedi. Ali radıyallahu anhu менен Abu Sufyan эмес, Muaviyat ibn Abi Sufyan. Abu Sufyan'ın balасы. Ökö тең сахаба. Ökö şunday bolup kişine gelişmeçlikten ulam şunday soğuş bolgon. İslam tarixindagi bir jagımsız nemelerden birisi. Bирок biz Ahlus Sunna wal Jamaanın akidaсын карманган адамдар ökөнү тең жаман сөз сүйлөбөйбүз. Себеби сахабаларга жаман сөз сүйлөө иманыбызга залал тийгизет. Ошон үчүн эмне дейбиз? Булар ökö тең муштахид болгон. Муштахид болуп мунун туура деген Али Muaviye ibn Abi Sufyan radıyallahu anh bul tuğra degen şu uruşa ketken. Uruş ketkende bir tuğan baldarındır uruş ketutpay, janda emespi. Anan sahabaların uruşkanı kadimkide tabiği insani aval. Şunday bol bir fitne bolgon. Alar jönde jaman söz süйлөбөшүбүз керек. Бирок биздин китептерибизде İmam Ali radıyallahu anhu
kana alal haq. Haqiqat Ali tarafta болгон. Бирок муштахид деген маселеде ката кеткендерге да савап берилет. Турага 10 савап берсе, ката кеткенде 1 савап берилет. Ошон үчүн сахабалардын бул маселелерине кийлигишпей койгонубуз жакшы болот. Жаштардын суроосу дейт. Устаз, кош келдиңиз. Сиз бизге үлгүсүз, себебисиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мураскорусуз дейт. Аллахым ошолордон кылган болсун. Сиз аялыңызга кандай мамиле жасайсыз? Мен сени сүйөм, жакын деген сөздөрдү айтып, иштетип турасызбы? Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айше небиз радиаллаху анхуга кылгандай сиз дагы жубайыңыз менен чуркап жарышасызбы? Азыр сизден сөзүңүздү калыс ордонун жаштары үчүн жалпыбыз биз дагы сиздей бололу дейт. Машалла, Аллахым разы болсун. Чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга окшогонго аракет кылышыбыз керек. Бирок пайгамбарыбыздан боло албасак да биздин сәл кыргыздардын жүрөгү карараак болот да кичинечи. Сүйүп турсаң деле сен жакпайсың дей беребиз. Бирок жакшы көрөбүз, Бирок мен аялыма жакшы мамиле кылам. Аялыма аябай жакшы мамиле кылам. Ошону ошо канча окусам ошону жетелеп жүрүп, ошону илим алдырып окуттум. Мен канча жыл окуган болсом, менен кошо ошончо жыл окуду. Канча диплом алсам, ошончо диплом алды. Балдарды чогуу карадык, тамакты чогуу кылдык. Мен тамак кылсам ал үй тазалады, ал үй тазаласа мен кийим үтүктөдүм. Ушинтип талаалап жүрүп окуганыбызга мындай бири-бирибизге жардамдаштык. Мен ойлойм, ар бир үй бүлө ушундай боло турган болсо, анда бул пайгамбарыбыздын жолуна жакыныраак болобуз. Пайгамбарыбыздын өзүндөй боло албасак да, алдай болуш кыйын. Анан сүйөм дегенде мындай өтө бир нерсеге зарыл болуп калганда айтам. Анан калгандарын секин белек бечкек берип, мен ушундай өзүмө чечим кабыл алгам. Мен үй бүлөм, балам бардык нерседен жогорутат. Мен балам менен үй бүлөм менен эч нерсени аябайм. Кандай жакшы нерсе болсо мен үй бүлөмө, анан бир туугандарыма. Анан мындай кебиктер бар да, мага арызданып кетти. Мен фатва бөлүмүндө иштеп атам да, аялдар күйөөсүнүн арызданып келгенин угуп таң калам. Ушул кандай үй бүлөлөр экен деп, урушуп аткан үй бүлөлөрдө. Ошого бактылуу жашаганга аракет кылыш керек, Аллахым разы болсун. Азыр мына акыркысын окуп коеюн. Устаз, кейбирлер пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ата-энеси мусулман эмес болгон болуп өлгөн дешет экен. Туурасы кандай дейт. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ата-энеси пайгамбарыбыз пайгамбарчылык келе элек мезгилде бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Аларды ахлу фитра деп айтылат. Башкача айтканда фитратта өлгөн. Аллах Таала Куранда айтат, эгер мен бир коомго пайгамбар жибермейинче аларды азаптабайм деген. Пайгамбар жиберилек мезгилде ал кишилер өтүп кеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дагы бир хадиси бар. Мен бир валади зина болгон менин чынжырчамда ата-энемде андай нерсе жок дейт. Бардыгы таза адамдар дейт. Амина энеси, Абдулла атасы ушундай таза адамдар дейбиз. Эми кээ бир хадистерде бар. Аби ва абука финнар деп сахабалар келип сураганда, менин атам да сенин атаң да тозокто деген анын хадистердин чечмелерин алымдар чечип койгон. Андан кимди максат кылынган. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам энемди зиярат кылайын десем уруксат берди, бирок ага истигфар чалайын десем уруксат бербеди дейт. Ага да алымдар чечип сүрөп койгон. Эми анын бардыгын айтып кете албайм. Анан имам Абу Ханифа рахматуллаху алейхинин Фикхул Акбар деген китебинде мата ала куфрин, пайгамбарыбыздын ата-энеси капырлыкта өлгөн деген сөздү айтып жүрүшөт. Бирок ошол имам Абу Ханифанын Фикхул Акбар китебинин кол жазмаларын чогултуп келгенибизде мата өлдү дегенде мата да пайгамбарыбыздын ата-энеси өлдү ала куфрин, капырчылыкта өлдү дегенди кээ бирки дин душмандары ма деген бир сөздү өчүрүп салышкан. Башка кол жазмалардан табылды алчы. Анда сөз маани эмне деп мата ала куфрин. Пайгамбарыбыздын ата-энеси капырлыкта өлгөн эмес деген сөз. Анан бул нерселерге баштын ортуунун кереги жок. Сен өзүң ойло сен. Бирөөлөрдү капыр болду. Азыр муну көбүнчө жана туугандар чыгарып атат да. Атайын ушу боюнча сабак кылып, хадистерди айтып, пайгамбардын ата-энеси капыр болуп өлгөн. Капыр болуп өлгөн эмеспи, сага кандай эмес. Сен өзүң сен канчалык даражада исламга кызмат кылып атасың, намазың кандай, орозоң кандай, пайгамбардын ата-энесине тийишпей эле кой.
эч бир адам анын ата энеси жөнүндө жаман сүйлөгөндү каалабайт. Капыр болсо да жаман сүйлөгөндү каалабайт. Пайгамбарыбыз деле ошондой эле. Пайгамбарыбыз дагы анын ата энеси жаман сүйлөшүн каалабайт. Пайгамбарыбыз өзүнүн ата энесин жакшы көргөн. Эми ал жагын кыяматта өздөрү чечип алат. Сен өзүң аракет кыл. Өзүң ибадат кыл, башка кыл. Пайгамбарыбыздын ата энесине тийишпе. Бирок атайын китептер жазылган имам Суюти рахматуллахи алейхи атайын китеп жазган пайгамбарыбыздын ата энеси ошол кыяматта мындай нажат жанагындай куткарууга илеше тургандардан себеби ахли фитрада өлгөн пайгамбар келе электе. Аллах Таала мен бир пайгамбарды жөнөтпөйүнчө элдеримди азаптабайм деген жана хадистердин өзлөрүнүн жооптору бар. Эгерде кааласаңар бир күн келип ошо эки хадис жөнүндө мен силерге сабак кылып бериңер. Сапарда кетип аткан мезгилде сүннөттөр окулабы окулунбайбы? Эгер шашылыш болсо фарыз менен витр вачитти окуп эле кете берсек болобу деген суроо. Негизинен сүннөт жана баш сабакты башында айткандай бизден талап кылынбаган ибадат. Бирок кылсак пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шафаатына илешебиз. Бирок шариятыбызда Ханафи мазхабта сүннөттөр ташталынсын деген маселе жок. Кээ бир аалымдар айткан, бирок муътамат этибарга алынган сөз сапарда сүннөттөр ташталынбайт. Анан суроо, эмне себептен Аллах Таала парыз намаздарды 4 рекеттин 2 рекет кылып атса, бу сүннөт муну таштасак болбойбу? Кээ бирөө ушундай далилдеп келет да. Парыз 2 рекет болуп аткандан кийин сүннөттөр жөн эле ташталыш керек деген далилдеп келишет. Ага жооп катары айтабыз. Ооба, Аллах Таала парыздарды сапарга чыкканда 4 рекет 2 рекет окугула деген. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөрдү бизге кылган үйрөткөн пайгамбарыбыз сүннөттөрдү таштагыла же 2 рекет эле окугула деп айтпады. Демек, мурдаганда ошо ойдон калат. Качан бизге далил келип пайгамбарыбыз окубай эле окугула десе, анда окубайт элек. Далил келбеди, демек ал аслу ябка ала аслихи дейт. Эреже. Негиз кандай окуйбуз? Окуйбуз сүннөттөрдү, демек сапарда да окуйбуз деген маани чыгат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ажылыкта айтат да, демек пайгамбарыбыз окугула деп айтпады, окубашыбыз керек дейт. Жок, негизи менен карабыз. Негизи окушубуз керекпи? Окуй беребиз. Качан окубагыла десе окубайбыз. Мисалы пайгамбарыбыз ажылыкта келгенде витр важитти окуган боюнча бир дагы далил жок. Эми пайгамбарыбыз витр важитти окугула деп айтпады деп витр важитти таштап коебузбу же негизи витр важитти окушубуз керекпи? Ошо ойдон калып кете берет дегендей мааниде. Эми бир шашылыш болуп калса, жолдо кетип атасыз. Шашылыш болуп атат, андай боло турган болсо парызды окуп кете берсеңиз зыяны жок. Анан дагы бизде дагы бир сонун маселе бар, Ханафи мазхабта. Сүннөттөрдү отуруп окусаңыз боло берет. Машинада барып алып сүннөттөрдү окуп кете берсеңиз боло берет. Бир гана багымдаттын сүннөтүн түшүп окуш керек. Калган сүннөттөрдү машинада окуп кете берсеңиз болот. Эмне себептен багымдаттын сүннөтүн туруп окуш керек десе, анын сүннөттүүлүгү эң күчтүү сүннөт. Ошон үчүн аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сапарда дагы бу жайымдай шаарда турганда да калтырган эмес. Ушул хадис дагы өзүнө далил болот. Пайгамбарыбыз сапарда дагы, хадарда дагы багымдаттын 2 рекет сүннөтүн калтырган эмес деген сөз. Демек сүннөттөр окулунган, кээ бир сүннөттөр калып кетсе да багымдаттын калтырбаган деген маани чыгат. Берки таксырлар түшүнгөндөй болуп, сүннөттөрдү окубаш керек десе, анда багымдаттын эмне окуду деген суроо келет да. Пайгамбарыбыз сапарда жана хадарда шаарда жүргөндө багымдаттын сүннөтүн таштабайт эле дегени, демек сүннөттөр ташталынбайт экен. Эгер ташталынып калса, анча-мынча ташталынат, бирок багымдаттын калтырбагай окуган деген маани чыгыш керек. Аллахым разы болсун. Азыр адамдардын арасында ушундай биздин кылып аткан идара диниянын, муфтияттын иштерине каршы оппозициялык пикирде кээ бир адамдар бар. Түзүлүшү дагы ахли суннага көп топ келе бербеген адамдар. Ошолор айтышат, фитр садаканы айтка чейин бериш керек болчу. Силер имамдарга, мечиттерге топтогула деп, алар топтоп, анан жашыгын айттан кийин 10 күндөн кийин ачылып атат. Демек, бу адамдардын фитр садакасы өтпөй калды. Себеби фитр садаканы айтка чейин бериш керек болчу. Айттан кийин берсең жөн эле садака болуп калат деген пайгамбардын хадиси бар дейт. Кантип жооп беребиз? Бул хадистин айтылышындагы сөзү Ханафи мазхабта башкачараак түшүнүлгөн бул хадисте. Ал деген нерсе фазилеттүүсү, жакшырагы фажырга чейин берип кал. Фажырдан кийин берсең дагы
мойнуңан сакыт болот өмүрүңүн акырына чейин деп түшүнгөн Ханафи алымдар. Себеби Ханафи алымдар ошол Куфага келген сахабалардан үйрөнгөн ушул. Демек, biz Ханафиде бир маселени айткан болсок, аны Куфага келген 1500 сахабадан үйрөнгөн өкүм. Алар айткан өмүрүңүн акырына чейин берсең, бирок жакшырагы багымдатка чейин берген жакшы. Ошого муфтиятка келип тапшырылган акчалар, фитр садакалар, сиз тапшыргандан кийин сиз мойнуңуздан котулду, сиз Рамазандын ичинде болгон болосуз. Аны адамдарга таркатуу азыр оорчулукту туудуруп калды. Илгеркидей бол 4-5 эле адам, бир 10 үй бүлө эмес азыр. Миңдеген адамдар. Аны чогултулат, адамдардын документтери кабыл алынат. Адамдар атайын документ тапшырат, 1000 деп, 2000 деп, 3000 деп. Анан алар келет дагы, анан кийин аны эмне кылып, список менен анан бөлүп берилет. Эгер сен айткандай бир 20 үй бүлө болсок, анда бербей этелек. Азыр андай болбой калды. Адамдар көбөйүп кетти. Эми биз кантип беребиз? Бирөө 20-50 сом берип койду. Эки баласы бар экен 100 сом берип кетти. Аны мен каяктан табам? Мен 100 сомду берейин деп. Азыр адамдарды бар фитр садака бере турган адам таппайсың азыр. Эгер берип койсоң, дурус берип кой бер, болду. Бирок муфтиятка берсең, ал муфтият сен бир адам бар да, кошунаң бар, муктаж. Сен аялың экөөң элесиң. 50 сомдон 100 сом чыгарып апарып берип кой. Ал эмне кылат ал 100 сомдон? Эмнесине жетет? Ана кээ адамдар айтып атпайбы? Жана пайгамбарыбызда хадистин туура эмес түшүнүп, ошол айт күндөрү адамдар ачка калбасын, ошолорго акча. Сен 100 сом эмне пайдасы бар азыр? Муфтиятка берилсе, бир адамдарга 2000ден, 5000ден берилет. Барын топтопчу ар бир муктажга бир нерсесине жарай турган болуп калат. Экинчи маселе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанагы хадисинен айтка чейин фитр садаканы берсе өтпөй калат дегенге жооп. Айт намазын окугандан кийин анан бизде хутба башталынат, туурабы? Бул хутба сүннөт болот. Ошол хутбада пайгамбарыбыз эмнени үйрөткөн? Фитр садаканын фазилетин тезирээк бергиле, бербей калгандар бергиле деп пайгамбарыбыз үйрөткөн. Эгерде айтка чейин фитр садака өтпөй кала турган болсо, пайгамбарыбыз айт күнү айттан кийинки хутбада эмнеге айтат? Фитр садаканы берип калгыла, мындай адамдарга бериш керек, мынча сом беришиңер керек, кембагалдар баал жакта бар, байлар бергиле деп эмнеге айтып атат? Уже анын убактысы өтүп кеткен болсо. Ханафи мазхабы ушунун баардыгын карап туруп, жакшыраагы айтка чейин берип койсоң болот. Бирок өмүрүңдүн акырына чейин беришиң боло берет. Ошол немеден фитр садаканын өзүнүн соңунан өттү болуп эсептелинет. Зекетти убактысы жокко, фитр садаканы да ошондой. Өмүрүң акыры гаргараң келип калганда важип болуп калат. Өлүп калсаң, балдарың осуяты менен бериш керек болот. Демек, жанагы жөн эле диванда отуруп алып айткан жеңил. Бирок адамдар атайын фитр садакасын чогултат. Аны татыктуу адамдар табыш керек, документин коюш керек, анан кийин тең кылып бөлүп, аларга пайдасы тие турган кылып бөлүп бериш керек. Ошон үчүн ошентип бөлүп берип атабыз. Бөлүп берилип атат. Чоң алымдар ошого уруксат берилген, Ханафи мазхабында көйгөй жок, ошо менен берилип келет. Сен макул болбосоң, барып ошо 100 сом берип кое бер. Болду, маселе бүттү. Каза намаздарды окуганда баягы бизге бекемделген сүннөт болгон сүннөттөрдүн ордуна ошол каза намаздарды окуса болобу дейт. Мени бирөө Жаллабадка жумушка чакырып калды. Анан аякка барып эмне кылам, мен Бишкекте эми жайгашып атам десем, же келечекте сен казы болосуң дейт. Аякта казы Нематулла ажы деген чоң киши. Ошол кетет, сен болосуң дейт. Мен айттым, эмне себептен бир башты алып тур, экинчи башты коюш керек? Экөө тең иштесе болбойбу дедим да. Анын сыңарындай, эмне себептен сүннөттү да окуп, казаны да окусак болбойт? Эмне себептен бирөөнүн башын алышыбыз керек биз? Биз сүннаты муаккада бекемделген сүннөттү калтырбашыбыз керек. Себеби ушу менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шафаатына жетишебиз. Калган убактыларыңызда казаларды окуганга аракет кыла бериңиз. Эртең Аллах Тааланы окуп бүтпөсөңүз дагы, эртең Аллах Тааланын астына барганда эмне дейсиз? Аллахым, пайгамбарыбыздын сүннат муаккадасын калтырган жокмун, парыздарды калтырган жокмун, намаз окуп баштагандан бери. Эми мурдагы косяктарым бар эле, азыр колуман келишинче окуп атам. Мени кечир десең, иншалла Аллах кечирет да. Ошого эмне кылыш керек? Сүннөттөрдү калтырбаш керек да, колдон келишинче каза намаздарды окуй бериш керек. Бир нерсенин башын алып, экинчи нерсени коюу дурус эмес. Жок, эми тахажжуд намаз деген сен 2 рекет эле намаз окуйсуң да.
духа намазыңызда 2 рекет. Бул 2 рекет фазилеттүү убакытта ошону окуп кое бериңиз дагы, анан калган мезгилдерде каза окуңуз. Жанагы сиз айтып аткан маселе кайсынан? Кечке бирөө нафил окуйт да 100 рекет, 30 рекет, 40 рекет нафил окуйт. Ошентип 40 рекет, 30 рекет нафил окугандан көрө казаңды оку милдеттүү. Нафилден сен сура алмайсың эртең, бирок карызыңан сура аласың. Ошого көп нафил окугандан көрө казаң оку деген нерсе. Бирок тахажжудду окуп 2 рекеттен тахажжудтун канча убакыт кетет? 2 рекет тахажжудтун окуп Кудайдан сурап алып туруп, анан тахажжудтун неме казаң окуй бер. Айтып атпаймынбы, сөзсүз бир нерсени кылышын экинчи нерсени башынан алыш шарт эмес. Ошого дайыма нафил намаз окуп аткандар айтабыз. Дайыма 20 рекет, 30 рекет нафил окугандан көрө казаң оку дейбиз. Ал эми тахажжуд, духа намаздары 2 рекет, 2 рекеттен анын фазилетинен курук калбай окуй бериш керек. Устазым, маша Алла, калыс ордобузга кош келдиңиз dedi. Аллахым разы болсун. Устазым, бир келгениңизде мага бир ат души дуа кылып бериңизчи. Баланы тез арада жакшы кызга үйлөп, жумуштагы айлыгы 150 миң сомго берчи деп. Болуп калышы мүмкүн болуп, жаңы эле жана бир аз машиналуу кыл деп бир кубануу менен амин деп алаканым жайып суранайын. Рахмат сизге устазым dedi. Аллахым разы болсун. Эгерде ушу сураган нерсе боло бере турган болсо, я Аллахым, мага X сен бер деп шарт дуа кылат элем. Болуп калат эле. Демек, дуа кылабыз, аракет кылышыбыз керек. Аллах таалам сизге жакшы кыз насип этсин. Ошого үйлөнүп кетиңиз, я Рабб. 150 миң эмес, 200 миңдик айлыкка кирип калыңыз, таксырым Аллахым өзү насип этсин. Машиненин жакшысын берсин, өмүрүңүзгө береке берсин, дуа кылайлы. Ассаламу алейкум устаз. Мурабаха жөнүндө түшүндүрүп бере кетесизби дейт. Мурабаха деген нерсе шариаттагы адал болгон бир соода. Аны кайсылы бир бай адам кылса боло берет. Болгону акчабыз жок болгондуктан азыркы мезгилде ушуну банктар кылып атат. Анан мага болгон, же башка устаздарга болгон дайыма ушундай бир доомат сөздөр бар. Бул устазды укпаш керек, бул банкта иштейт, бул арамды адал кылат дегенчи. Ошо сиз корккон Кудайдан мен деле корком. Анан дайыма биз элдерге айтабыз да, арам жебегиле, кредит албагыла, кыяматта жаман болот. Аллахтын жана пайгамбарыбыздын согушу жарыяланган бул кредитке десек, карапайым адамдар айтат да, ооба ошондой. Бирок мен кыйналып атам, мага башка жолун таап бер дейт. Жок, жолу жок, алба десең, ооба, сага оңой болушу мүмкүн. Мага кыйын болуп атат, мен алганга муктаж болуп атам. Демек, ушундай суроолор келгенден кийин, демек, ушул сүткорлуктан адамдарды тосуш үчүн, ошолордун көйгөйүн чечиш үчүн бир альтернатива сунуш кылыш керек болду адамдарга. Ошого анан мурабаха деген, мудараба деген, ижара деген, ижара мунтахия бит тамлик деген, истисна деген, адал рассрочка деген нерселерди анан банктардан бөлүп, өзүнчө ислам терезесин ачып, мусулмандар пайдалана турган кылып мындай бөлүп чыгардык. Эгер жөн койсок, элдердин баары арам алып берет экен. Мындай бир бөлүп, мынакей. Кредит албасам, эмне кылайынсам, мына мурабаха менен ал. Деп атайын ошентип өмүрүбүздү кетирип, убактыбызды кетирип, ошону элдерге жардам берейин деп атсак, силер банктан акча жеп атасыңар, арам жеп атасыңар дейт. Сенин кичинекей акылыңда, тооктун акылындай болгон акылыңда ошондой түшүнүк болушу мүмкүн. А биздин акылыбызда үй бүлөбүздү эмес, айылыбыз эмес, Кыргызстан, Орто Азияга бир жакшы бир кызмат кылайлы, ушуларга диний жактан, экономикалык жактан жардам кылайлы деген жашоо менен жашап жүрөбүз. А сен болсо өзүң семьяң нормально карай албай жүрөсүң. Ошондой бар да. Семьясын нормально карай элек. Жанагы бир депутат айткандай, өзү туалет салган эмес. Бирок адамдарды сындайт да. Демек, мурабаха деген шариятыбызда уруксат болунган соода. Алын сүрөтү кандай айтып берсем, сен бир машина алган атасың. Ал машина $10 миң. Сен сатып алайын десең, акчаң жок. Болбосо, нак акчаң болсо барып сатып ала бер, мурабахага барба. Бирок машина сага муктаж болуп атат. Аны менен сен такси кылышың керек, үй бүлөңдү багышың керек. Бирок акчаң жок болуп атат. Эмне кыласың? Банкка келесиң, банктын да ислам терезесине.
Мисалы биз эми банкта атайын ислам терезесиде бөлүп чыктык. Анын шоту дагы башка, картасы дагы башка, могу жактагы предложениясы дагы башка. Акча мусулман башка жака түшөт. Жалпы казанга түшпөйт. Элдерге сунуш кылып, ошол адалды кылып койдук. Анан сен 10 000 долларга сага акча керек. Сен машина алышың керек. Анан бул машина бул кишиде. Мен муну экөөбүз жетирип алып банкка барам. Мен муну машинаны алайын дедим. Мурабаха менен мага алып бергиле дейм. Десем, менде акча жок. Банк мунун акчасын 10 000 долларга сатып алат банк. Буга акчаны берет. Аман таксырым кет сүйүнгөн боюнча. Эми жанагы машина 10 000 долларлык машина кимге өттү? Банкка өттү. Эми банк мага экинчи келишиме мага сатат. Канчага? 12 000-ге. Эмнеге кымбат десе, сага 3 жылга бөлүп берем. Машинаны аз алып кетесиң да иштей бересиң. 3 жыл аз-аздан машинаңды төлөй бересиң. Ошол 3 000 долларды үстүнө кошуп атам сага 3 жылга. Зато машинаны сен азырап кеп жашооңду уланта бересиң. Машина алып кетесиң, болду, ушул соода. Бул адал соода болду. Мындан сатып алды, банк буга сатты. Башкача айтканда банк сага кошуп сатты машинаны. Ал кошуп сатканына эмне себептен сен эгерде нак алам десең, мындан ала бер 10 000 долларга. Мүмкүнчүлүгүң болсо. Жок болуп атпайбы? А банк алды дагы ошол эле машинаны сага кымбатыраак сатты. Эмнеге кымбатыраак сатты десе, себеби сен 3 жылда бөлүп төлөйсүң. Мен сага 3 жылга чейин карап отурам, өзүнүн баасына мындан алып да мага өзүнүн баасын берсе, анда банкка эмне пайдасы бар? Демек банк ошондон пайда көргүсү келет. Буну ошол мурабаха деген десе, рибх пайда көрүү соодасы да. Болгону мага пайда ал. Кандай пайда? Машинаны дароо минип алып атам. 3 000 долларды 3 жылга бөлүп төлөсө мага жеңилирээк болот. Ушул соода. Бул шариятыбызда дурус. Эми ортодон кээ бир адамдар аны бузуп башкачараак кылып аткан болсо, алар кыяматта жок болот. Менен бирөө айтат, кредитке караганда мурабаха кымбат болуп атат. Десек, кредит арам, ошон үчүн арзан. Дайым арзан десе ошондой. Катын алам десең 100 000 махыр бересиң, ачуу асты кыласың, кыл куйрук дейби, аны бересиң, ата көрдү кыласың, пата той кыласың, кыз той канча чыгым болуп атасың. Сойкуга барсаң 200 сом менен келесиң. Демек арзан нерсе арам болот. Кымбат нерсе адал болот. Ошон үчүн да жакшы кийим кымбат болот. Анан аларда экинчи сүрөт бар. Сага арзан кылып берип коет дагы, аркасынан пениясын жүргүзүп коет. 2 күн, 1 жума, 10 күн бере албай каласың, өсүп атат. 21 ай бере албай калдым, 2 ай бере албай кетти. 1 жыл бере албай калсаң, жанагындан 2 эсе өсүп кетет. Ал эми мурабаха маселесинде андай өспөйт. Ол ошону бердиң, ошо менен бүтөт. Ошон үчүн арзан берип аткандыгы нар жагында капкан бар. Алар мына берип атканды эсептебейт. Алар митип эсептейт. Арам кредит берип аткандарчы. Азыр 12% менен, билбейм канча пайыз, 12% менен беребиз. Бул 5 жылда төлөйм деп атат, а? Азыр доллар 87. 5 жылдан кийин 150 доллар болот. 150 болот доллар. Демек, муну точно төлөй албайт. Анан азыр бунун акча айлыгы 50 000 сом. 5 жылдан кийин деле 50 000 сом да мунукучу. А бирок күндөн күнгө un кымбаттап атат, нан кымбаттап атат. Сен алып аткан мезгилде кредитти ойлойсуң, муну акчамды бияка берем, муну уюм тууса муну торпогун берем дейсиң. Бирок күндөн күнгө тамак кымбаттап атат, свет кымбаттап атат, көмүр кымбаттап атат. Сен барып жетиштире албай каласың. Сен пландаган нерсе болбой калат, анан пения жүрүп баштайт. Алар ошону билет. Ошону билет да сага берип коет арзан кылып. Алар пениясынан чыгарып атат. Пениясын төлөбөй койсоң, залог койгон үйүңдү сатып ете алып алат. А мурабахада андай нерсе жок. Ошон үчүн арамдын арзан арамга кызыкпаш керек, а? Анан ошолорго айттым да, бисмилла, сен арзан кылып бер, кел. Мурабаха менен кел сен бер. 10 000 машинаны сен мага сатып алып бер, 3 жылга мындан алып. Бересиңби? Жок. Анда Устаз, гусул жөнүндө суроом бар дейт. Гусул алып бүткөндөн кийин 2 рекет намаз окуюн деп атып, киндиктин ичине суу жетпей калганын эстеп
калсаң кайра гусул алыш керек болсо ошол жерди жууп кое бересиз. Ассаламу алейкум устаз. Аял күйөөсүнөн талак алып ажырашкандан кийин идда мөөнөтү бүткөндөй турду. Башкага турмушка чыгып кетсе никеси өтпөйбү? Идда мезгилинде эгерде рaj'i талак боло турган болсо, идда мезгилинде ачыктагы айтканга болбойт, мындай намек кылып айтканга да болбойт. Кантип бирөө raj'i талактын иддасында отурат да, сендей кыздар жагат да мага дегениң бул мындай кагазга ороп айтып аткандыгы. Ушуйду айтканга да болбойт. Мага тий деп ачык айтканың да болбойт. Ал эми баин талактын иддасында отурган болсо, тасрих болбойт, ta'wid болот. Башкача айтканда, ачык айтсаң болбойт, кагазга оросоң болот. Демек, ал мезгилде ошондой сөз айтуу дурус болбой аткан болсо, нике кылсаң никең өтпөйт иддада. Ошон үчүн идда бүткөндөн кийин анан нике кылыш керек. Идданын түрлөрү бар. Бирөө өлүп калып иддада күтүп аткан бар, талак алып иддада күткөндөр бар, анан боюнда болуп идда күткөн бар. Өлүп калып идда күтүп аткандар 4 ай 10 күн идда күтөт. Талак алгандар 3 айыз күтөт. Эгер айыз көргөн болсо. Айыз көрбөгөн аял болсо 3 ай күтөт. Ал эми боюнда бар аял боло турган болсо, төрөгөндөн кийин иддасы бүтөт. Андан кийин нике кылыш керек. Ассаламу алейкум устаз. Нас темеки чексе дарат бузулбайбы? Биз достор менен чогулган жерде намаз окуйун десек, даратыбыз жок, темеки чегип алдык эле дешет. Ушул суроо уже бериле бер мазар болуп кетти, өзүчө. Чуа устаз дагы айтып, эшектин тезегин чексең деле дарат бузулбайт деген, а? Бирок нас менен темеки эмне макрух тахрими, арамга жакыныраак. Бирок даратты бузбайт, а? Ассаламу алейкум устаз. Устаз, иним ушул жерде Куран жаттоосу жакшы, бирок көңүл кош мамиле кылат. Ошого акыл насаат айтып коесузбу? Аты Шералы деп өзгөртүп койдум дейт. Машалла. Ошол жерде отурган таксырым Куран жаттап атканда кош көңүлдүк кылбаш керек. Азыр кош көңүлдүк кылсаң, кийин убакыт өткөндөн кийин Куранды жаттай албай каласың. Азыр Кудай Таалам жаштык мезгилде ушундай мүмкүнчүлүк берип атат, ошону жаттап калыш керек. Азыр жаттап калсаң, бул дүйнө жана акыретте утукка жетесиз. Анан ойноп жүрө берсең, бул оюн түгөнбөйт. Азыр 70ке чыгып ойноп аткандар деле бар. Бирок аркасын карасаң эч нерсе калган эмес. Сенин утугуң Куранды жаттап алсаң, бул дүйнө жана акыретте бактылуу болосуң. Анан атаңа кыяматта иншалла ата-энеңе алтындан тажы кийгизесиң, ошого жеткен насип кылыш керек. Кана азыр мен 16-14 жашыма кайтып калсам, биринчи Куранды жаттамакмын. Аллахым өмүрүңө береке берсин. Ассаламу алейкум. Устаз, азанды угуп туруп, мүмкүнчүлүгү болуп туруп келбей койсо кандай болот? Мешіттин жанындагы адамдар чакырганда суннату муаккада, бекемделген сүннөттү уктудагы, жамааттагы суннат муаккада келбей койсо, себеби жок келбей койсо, ал исаа. Жакшы эмес деген. Себеби суннат муаккаданы таштап, үйүңдө окусаң, соогуң азыраак болот. Бир жакка келсең, жамаат менен окуйсуң, мечитте окуйсуң, 27 эсе суу көп болот. Ошон үчүн чоң күнөөкөр болбосо да ал исаа, мындай итап айтылат, акмак экенсиң деген сөз айтылат. Аллахым разы болсун. Онду мен койчу. Дуа кылайлы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Аллах таалам şu барыңыздан разы болсун. Ушул уккан илимдерди туура кылып, туура жеткизишти Аллахым насип этсин. Şu жеткен илимдерге амал кылышты баарыбызга насип этсин. Эгерде менден ката кеткен болсо Аллах таалам кечирсин, сиздер да кечириңиздер. Туура жолдон Аллахым ажыратпасын. Өмүрүңүзгө, илимиңиздерге, үй бүлөңүзгө береке берсин. Şu мага келип сабагымды угуп бергениңизден Аллах таалам разы болсун. Дагы силерге кечти Аллахым насип этсин. Бирахметке.